Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоого карата Аксы районунда да жакшы даярдыктар жүрдү. Шайлоо участкалары бардык керектүү техникалык каражаттар менен жабдылган. Аксы району боюнча 59 шайлоо участкасында бүгүн 74 миңден ашуун шайлоочу добуш беришмекчи. 2304 Таш төбө шайлоо участкасында добуш берүү талаптагыдай жүрүп жатат дейт мындагылар. Биздин шайлоо участкабызда үзгүлтүктөр жок, баары жакшы. Техникалар бары иштеп атат. Шайлоочулардын саны жакшы келип атат. Биздин шайлоо участкада 2393 адам бар. Азыр 380 адам катышты уже. Баары жакшы өтүп атат, жайында баары эле. Быйылкы жылы шайлоо өнөктүгү мурдагы шайлоолорго караганда өзгөчө болду. Анткени тажи вирустун алдын алууга карата да мында бет каптар, антисептиктер коюлуп, шайлоочу үчүн камкордуктар көрүлдү. Азыркы күндө билип атасыңар, оору азыр бизден кетели. Биз 2304 шайлоо участкасы Таштөбө. Эртең менен саат 8-де шайлоо башталды. Санитария боюнча бүт бардык камкордуктар болгон. Бет кап, кол кап, бардык нерсе жетиштүү. Элдердин маанайлары дагы аябай жакшы. Температуралар өлчөлүп атат. Шайлоо участокторуна байкоочулар үзгүлтүксүз байкоо жүргүзүп жатышат. Учурдалар тарабынан олуттуу мыйзам бузуулар катталган жок. Уюштуруу иштери жакшы экендигин белгилешет. Шайлоочуларга түзүлгөн шарт аябай жакшы экен. Урналар өз ордунда, бюллетендер таркатылуучулар өз ордунда, техникалар өз ордунда. Башталышында эч кандай шайлоо узуулар болгон жок. Андан бери дагы бардык партиянын байкоочулары байкоо жүргүзүп отурабыз. Мындай ашетемей шайлоо тартибин бузуу катталган жок. Шайлоого келген жарандардын маанайы жакшы. Шайлоонун активдүү катышуусу элибиздин эртеңки көз карашынын кайдыгер эмес экендигинен кабар берет. Ислам Жолборсбекұлы, Абдымомун Калыбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксы району.